Салам достор, менин атым Стар жана каналыма кайрадан кош келипсиңер. Көбүңөрдүн сураганыңар боюнча бүгүнкү видеодо Clash of Clans мынакей тарттым. Көбүңөр сурагансыңар. Бул менин аккаунтум, бул менин базам. Башынан баштап ойноп келатам. Бирок эми бул видеого биринчи жолу келип жана менин ким экенимди билбесеңер, менин атым ошол Стар. Башка мен дагы 3 видео Minecraft жөнүндө видеолорумду каналыма кирип туруп көр. Жана эң башкысы биринчи жолу кирген болсоң, подписка кылганды унутпа. Подписка деген бул ылдый жакта кызыл подписаться деген кнопка, ошол кнопканы бас. Анан жанында дагы колокольчик чыгат, коңгуроо. Ошону да бас, чтоб мен жаңы видеолорумду калтырбай көрүш үчүн. А эгер сен уже подписка кылган болсоң, анда лайк басып, комментарий жазганды унутпа. Мынакей мурунку видеодогу комментарийлер, эгер сенин да комментарийиң ошентип видеого чыкканын кааласаң, бир нормальный бир комментарий жаз, ошол кийинки видеодо чыгат. Жана достор, Clash of Clans бул видео силерге жаксы. Ушул видеодо эми мисалы менде азыр 16 подписчик. Мен видеомдо каналымда 40, 30 же жок дегенде 20 подписчик болгондо, жок дегенде 20 подписчик болсун, эми дагы үстүнө 4 подписчик кошулса, же андан көп болсо да жакшы болот. Жаңы видео чыгат, мен силерге сөз берем. Мынакей 10 лайк чогулду. Бир жума болду. Бир жуманын ичинде сорго 10 лайк чогулду. Көңүлүм алып калды, бирок баруу деле мынакей сөз бергем, анан тарттым. Иши кылса, кийинки видеодо 20, 30, эми желательно көп болгон подписчиктерде иши кылса 20га жетсе, жаңы видео чыгат достор. Кандай эмесе анда видеону баштайлы. Мынакей достор, бул менин деревням. Мындай айтканда, бул менин базам да. Силер айттыңар Clash тартчы деп, анан көбүңөр Clash сурадыңар. Clash'ты мынакей айттым, уже тартып атым. Мынакей уже ойноп жүргөм. Ойноп баштаганыма көп болгон. Башында кызык ойноп, анан уже кызыгы кетип калды да. Бирок өзүм ушуга чейин мен башынан баштап ойноп көптөгөн аккаунттар болгон. Там 7ге чейин, 8ге чейин баргам кээ-бирлеринде. Өзүм башынан баштап да. Бул мынакей менин атым Зевс, эми жандай чагылган Зевс, чоң тама менен чагылган. Эгер кааласаңар мени издеп көргүлө. Бул өзүмдүн аккаунтум. Эми создать эткениме көп болду. Ушуну башынан баштап өндүрүп келатам. Бирөөнүн аккаунту эмес. Өзү көптөр эле мындай башка аккаунт сатып алып эмес, бирөөдөн алып ошону ойнойт го. Бирок муну чын айтайын, ишенип койгула, муну өзүм башынан баштап эметкем. Просто мага Зевс деген ат көп жакшы да. Мурун Титан деп аталчым, анан Зевс деп койгом. Мынакей тааныштыра кетейин. Биринчи сразу Clash'ка бирөөнүн базасына киргенде эле карайсыңар, бул канчанчы үрүн болду экен, кандай экен, наркы экен деп. Меники башня колдуна бир өзү 3, экинчисиде 3. 2 тең 3 да. Башня лучниц 7, бонусу да 7, бул да 7. Башня лучниц 3 эле. Азырынча мынакей золото хранилище 9, бул 9 да. Оңго көтөрүш керек, анан фул болот да. Мынакей элестер хранилище 2 тең 10, фул. Азыр меники мисалы пушка 7. Азыркы эме 6-чы радша фул да. Фул деп айтылбайт, жок, фул эмес Сборщик эликсира бул мынакей. Кайсы ноглар көрдүңөрбү? Мынакей бул 10, а ногул 6. Ушуну оңго чейин көтөрүш керек. Азыр не кылып коюң айтам. Ушуну оңго чейин көтөрүш керек. Бул 9 оңго көтөрүлүп атат, бул да 9 оңго көтөрүлүп жатат. Ал эми бул 7, муну оңго көтөрүш керек. Анан кийин фул болот. Так, бул 10. Бул деле 10. Эге мынакей. Бул 8 фул, булар 2 тең 7. Буларды да 8 кылып туруп анан кийин ногул стенаны азыр дагы бир жолу монтип улчтетип туруп 6га көтөргөндө анан кийин фул болот да. Так, ушундай достор, мынакей меники воздушная оборона 2 тең 4, чистилишик, 2-чи уровень. Алганыма көп болду. Көп болду эмес, жаңы алган, бирок ойнобогонума көп болду. Мынакей биякта воздушная бомба 2, ошол 2си фул да. Мынакей бомбалар бар, булар 3. Мынакей буну чекелерге коюп койгом, андан кийин көптөр атака кылганда чекеге атака кылат да турабы. Анан кийин мындай ачык жерлер бар, стеналардын ошол жерлерге мындай пружиналарды коюп койгом. Мынтип мисалы гиганттар берди талкалап туруп, анан пушкага баратканда менен ыргытып жиберет да, ушундай тактика. Мына меники кубогум 964 эле. Азыраак анткени мен көп кирбейм. Анан жаңы эле көрдүңөр, мынакей көптөр эле мага атака салып,
талкалап салыптыр да. Мисалы мынакей: ваша защита не выстояла, ваша защита выстояла. Көп жолу эметкен, көп жолу мага атака кылып атты да, кечке чейин атака кылып. Көп ойногондук да. Мынакей азыр акыркы жолу где-то бир 10 мүнөт мурун атака кылганын көрсөтөм азыр. Мынакей. Так, бул 7-ратшыдагы бир оюнчу экен. Мынакей чекесине сразу гиганттарды, анан стена бойлорду кой бериптир. Гиганттар кетти. Так, бияка келатыр, жерде пружина бар, карап тургула. Мынакей бир 4-500 ыргытып берди. Мынакей лучницага сразу яростный заклинанияны кой берди да, булар күчтөнтүп жиберди. Так, бул сразу воздушная оборонаны эметти. Кабандарды кой берип жиберди. Туй, окей. Кабандар так бир башник колдунан талкалады. Мартираны, экинчи мартираны, анан кабандар өлүп калды. Андан кийин биякта колдундарды кой берди. Анан жерде бир дракон. Так, берде колдундар биякта пушкага атака кылыптыр. Талкала салыптыр пушканы. Так, бул жерде мен мартирам. Кайсы мартирам? Билбейм, иши кылса жердеги эме өлүп калды. Колдун. Ооба, жерде драконго бирок чөтө биздин колдунубуз жетпей калыптыр да. Так, берде колдундардын лучница өлтүрүп атыр. Колдундар өлдү болду. Бир эле заклинаниясы калыптыр мун байкуштун. Так, эми биздин колдун чөтө какпаш десе, но карасаң, акылдуусун карасаң, шүмшүк десе. Атайын ушуга жетпей азыраак атака кылып атканын кара. 46% аз дагы бирткен пушканы талкаласа эле болду да, өлдү да. Анакей мына биздин лучницабыз жетти, бирок ал өлтүргөнчө пушканы талкалап салат окшойт. 50% алып койду. Бир звездочка алды, уже биздин защитабыз турбай калды да, буга чыгарышчы. Так, уже кийинкисин талкалап отура, биздин лучницабыз болжо талкалай албай жатат. Болбойсуңбу тестен ата сал. Так, уже молнияны кой берди бул. Молниясы мунуку слабый эле экен. Анан мынакей колдунубуз жетти да, анакей воздушный оборона менен өлтүр. Түшүнүктүү, 65%-ын алып коюптур. Тилекке каршы көп эле алып коюптур, бирок эми уже бул өтүп кетти да. Так, эми мен ошого азыр кайта атака кылып туруп, ошол эми отомстить этким келип атыр да. Өчүм алгым келип атыр, кыргызча айтканда. Так, көрөлү азыр. Тилекке каршы мынакей: напасть нельзя, деревня укрыта щитом дейт. Бул значит ошо деревнясы щитына биздикинде мисалы 13 саатка щит турат. Анткени жаңылай бизди талкалап кетпедиби? Тигиникиде щит бар экен да. Тилекке каршы азыр атака кыла албайбыз. Бирок мурунку атака кылган бирөө бар. Биз азыр отомстить, бунукуда щит бар экен. Биякта да бирөө бар экен. Бирок мунуку чөтө күчтүү окшойт. Буга эми атака кылбай алган, билбейм. Может акырын карап көрөбүз. Булардын бардыгыныкы эле щит бар экен да. Мейлим, щит бар болсо бар. Айтмакчы, силерге воиндарды көрсөтөйм. Меники мына 6-ратшаныкы фул. Зельяларды ушат экен. Меники исцеляющее зелье 3, чагылгандык 4, колдун 3, целительницаны жаңы эле ачкам. Воздушный шар 3, стена бой 3, гигант 3, зомби да коем, гоблин 3, лучница 3, варвар 3. Анан дагы лабораторияны өлчүтүү үчүн ратшан көтөрүш керек. Мен стенаны күчөтүп эметип алып да. Мурунку аккаунтумда мен ратшан көтөрүп эле, анча мынчаларды өлчүтүп эле стенага эметпей койгом. Мына меники канча 8-чи ратшада стеналарым 6 болчу. Өтө слабый эле болчу, бирок өтө деле слабый эмес, бирок көптөр эле мага атака кылганда жеңилчи да, нормально эле болчу, бирок стеналар слабый болчу ал аккаунтта. Аны да өзүм башынан баштап ойногом, бирок ал аккаунт тилекке каршы аз жоготуп алдым. Так, эми достор, атака кылып көрөлү. Мен тактикам боюнча эмеде военный лагерде менде 18 гигант, 2 целительница, 8 колдун бар. Колдундар бул эгер батыраак деревняны талкалаш үчүн керек. Гиганттар жок нет. Так, гиганттар менен атака кылабыз, целительницалар алардын жанын толтуп турат. Биздики эликсирлер 2 исцеляющий эликсир бар. Так, мына көзүңөр көрүп аткандай эле. Мына кем аз чабуул жасайлы достор. Так, бизге биринчи чыккан деревня Ногла экен. Караса туята. Радшазы 6. Но эмне? Бардыгы бир,
кечке чейин талкалап акчасын баарын алып отуруп байкушту кыйнаган экен. Карасаңар мартираны сыртка коюп коюптур. Ушундай долбойбу, өтө эле слабый экен ол. Жок, азыр чөтө сражение башталып кете турган болуп кетти. Бизге акчасы көп, мындай нормальный бирөө керек достор. Акчасы көп экен, эликсири аз экен бирок карасаңар сон экен. Жаман слабый экен достор. Ушундай слабый оюнчулар канчалык көп болсо ошончолук сонун достор. Карасаңар Радшасы 6, калган баардыгы 1 ном. Эмне мисалы карасаңар ном эмне? Бир кактагы Кытайбы же Корейби билбейм точно. Айырмасы деле жок калар, башкача кылып жазат го жазылышы. Жаман эчтеке айткым келбейт, бирок баары деле эчтекесин чын айтканда түшүнбөйм да. Так, мунукунун күчтүүлүгү нормаль эле экен, бирок акчасы аз экен. Кийинкисине кетели. Ничего себе. Мунуку 3 воздушная оборона бар экен. Буга мен азыр атака салсам, аман калбайт окшойм чөтө. Жок, буга атака салсам точно жеңилем. Өтө эле күчтүү экен достор, битке. Слабый, анан акчасы көптөрдү тандаш керек да. Так, буну акчасы аз экен. Опа, мынаки ушундай деревня мага керек эле да. Карагыла мынаки. Чачырап коюп коюптур, мына көкмейдей болуп. Бирок чөтө мунуку Король Варваров бар экен, карасаңар. Король Варваров билесиңерби, мурун башкача басчу эле, азыр башкача басып калыптыр, а? Мына 3D сыяктуу болуп, мындай чыркыйдай болуп калыптыр, карасаңар, нары берип азыр. Мурун начар эле го, чындап эле улучшение болуп калыптыр да, бердичи мага жакты мисалы. Так, азыр биз энергия исцеляющий зельеден коебуз дагы. Гиганттарды кой беребиз энергия. Так, баардыгын бирден кой бердик, мынаки койдук, болду, күтөбүз эми. Так, талкалап, биринчи воздушный оборонаны талкалады. Жок, воздушный оборона билем жакшы байкабай калдым мынаки. Азыр сразу эле өлүп калат, азыр дагы эмнерге бирди кой берейин. Так, талкалай салгыла бат-баттан аны. Мынаки бир жолу бир хилканы кой бере берсек болот эми мынаки. Барып туруп анын жанын толтура беришсин да. Же 2 кой бере берсем, бирок 2 кой бере берсем, анан кийин өлүп кала турган болсо өтө өкүнүчтүү болот. Так, бирөөсү бөлүнүп кетиптир, ал өлүп калды. Тилекке каршы аныбыз өлүп калды, бирок эң башкысы нол талпа аман калыш керек да. Ушинтип бөлүнө берген жакпайт да. Целительница бир жерде турганда исцелять этет. Алдантип бөлүнүп кетсе кантип талкаласын, туурабы достор? Так, уже экинчисине кетти. Талкала, өлбө. Тилекке каршы аныбыз өлүп калды. Хилканы кой беребиз азыр. Мунуку уже воздушная оборона жок калды. Азыр кичинеден биз мынтип калдындарды бирткеден кой бере берсек болот. Онуки уже биз мындай көрдүңөрбү, но Король Варваров уже байкап калды. Тилекке каршы байкап калды нончу. Так, азыр калдындарды мияка уже кой бере берсек болот экен. Мынтип кой берип коелу. Так, аман калатпы же өлүп калабы билбейм. Айтмакчы, гиганттар бул Король Варварга тийбейт да, мен унутуп койгон турбаймынбы? Бирок жакшы Король Варвар жинди экеним. Карасаңар, көңүл бурбай кетип баратыр. Ушундай деле. Бирок кайта бул бизге жакшы, бирок мага ушун чөтө басканы жагып атыр достор. Өтө жагып атыр мага. Мурун билесиңерби, башкача начар басчу эле. Бирок мисалы Король Варвар жакшы басат экен, бирок калган воиндар ошо мойдон эле калыптыр да. Басканы мурун башкача басчу, азыр сонун болуп калыптыр да. Так, мынаки гиганттарыбыз талкалап отур, уже защитный эмесин баарын талкалап коюшту мынаки. Мынаки уже экинчи звездочканы чогулттук дагы. Давай. Ресурстарды чогулткула. Сон ушундай слабый, анан акчасы көп деревнялар мага өтө жагат да достор. Ушундай тактика менен колдонсоңор комментарийде жазгыла. Көп гиганттар, анан целительницалар да жакшы. Целительница бул өтө жакшы да. Ушундай целительница, гиганттар бул жакшы тактика да. Советую вам. Так, мынаки уже Король Варвар кайта эле бизге атака кыла баштады. Эми эң башкысы калдындар аман калыш керек. Анан ошол Король Варварды алар бат эле өлтүрүп коюшат. Так, азыр көрөбүз ким кыйын экен. Кана, на что ты способен? Давай, кана көрсөтчү. Давай, калдындар бол, өлдү. Байкуш королду өлтүрүп салды. Карасаңар, баш айланганда башкача болуп калыптыр. Мага жагып атыр өтө эле. Убакыт аз эле калды, бирок биз 100% кылганга чөтө жетишпейт окшойбуз. Ай, ошо. 9, 8, 7, 6, 5. Тилекке каршы толук талкалай албай калдык достор. Зато 98% бул өтө жакшы достор. Мынаки кубок көп деле алган жокпуз, зато акча көп эле чогултуп алдык.
Эми 100 миңдей бул нормальный эле да. Так, мен уже быстрый тренировка кылып туруп чогултуп койгом. Кеч бирке оюңа кирбей койсоң эле ушунусу жок боло берет да, анан кайтадан ойун чыга берет. Мынакей бизде уже воиндар бар, азыр дагы бир жолу ошондой чыгарып коюш керек. Мынакей быстрый тренировкада мурунку эметкендер бир жолу басып койсоң эле болду. Тренировка боло берет. Ушундай кыласың достор, мына мисалы тренировка кылдыртасыңар, монтипчи. Анан кийин дагы бир жолу ушуну эле кайталап тренировка кылып койсоңор, силер берки менен атака кылганча буларыңар пайда болуп, анан монтип эле бат эле дагы бир жолу чыгып калат да. Эми көңүр эле билеттерсиңер, бирок араңарда билбегендер деле бар да турабы. Эми дагы бир жолу чабуул жасайлы достор. Мынакей достор, акыры издеп отуруп таптым. Мынакей сонун акчасы көп, жаман көп деревня жана өтө слабый. Кандай эмесе кеттик. Так, нерге бир калдым чарып көрөйүн азыр. Ловушка жок бекен? Берде ловушка жок экен. Значит, мындай зелени кой берип туруп сразу гиганттарды кой беребиз. Гиганттар талкалагандан кийин целительницаларды кой беребиз. Так, целительницалар кетти. Давай. Так, уже бизге башка немен кереги деле жок го дейм. Достор, мынакей желени азыр кайерге чыктадым мисалы. Хилкалар биякты жан толтуруп атат, бирок тияка чөтө тийген жок. Карап көрөлү. Так, уже муну колдонбой деле койсом болот. Азыр мен сразу эле мынакей ногул жерде бар экен, ногул жерде мындай эме бар экен да. Так, эмнерге бир калдымды кой берип коеюн. Так, берге уже берге толтура калдымдарды кой берип койсом болот. Батыраак талкаласын да. Так, давай батыраак кыймылдагыла, давай ылдамыраак гиганттар. Бат-баттан болгон. Так, азыр сразу эмнерге эликсирди чытай салыш керек. Анткени биздин хилкаларыбыз өлүп калса өтө жаман болот. Чыда, өлбө. Тилекке каршы бирөөз өлүп калды. Чыда. Талкаланды. Болду. Мынакей деревня уже биздики достор. Мынакей биздин. Ой, ушундай доло. Мен огул башня лучница байкой калыптым. Эми карасаңар, эми калдымдардын бардыгы өлүп калды. Бир эле калдым аман калды. Ятта, ёлки, ушундай доло. Карасаңар, мен көңүл бурбаганымдан эми ушул эмен жеңилип калат экенмин да. Жок эми. Ой, биякта да бар турбайбы? Билбейм эми. Ушинтип да кылабы, карасаңар. Чеке коюп коет. Деги түшүнбөйт экен, бирок зато мына флагтардын түрлөрү бар экен да. Тилекке каршы жеңилип калдык достор. Жок, бир звездочка чогулта алабыз. Бир жылдызча. Бирок зато карагылачы канча деген акчадан биз кем калып атырык. Ушундай көкмеймин мен. Ушуну байкой калыптым. Ногул башня лучница байкой калдым да, калдымдардын бардыгы өлүп калышты. Ай. Мейле мештик болбойт. Эң башкысы жеңилбейм да. Ресурстардан бирке көбүрөөк алып алсам сон болот эле. Давай бат-баттан ургула да чогулта салгыла. Бат-баттан. Так, бол. Батыраак 22 секунд эле калды. Ресурстардан ала салгылачы сурана. Давай ургула, чогулткула бат-баттан. Калдын, бол тез. Бол. Экинчи звездочканы алып алабыз азыр, бол. Да, достор, 2 жылдызчы алдык. Супер. Орусча айтканда. Мынакей акчасын деле көбүн эле мындай чогултуп алдык. Азыр дагы бирке көбүрөөк чогултуп алсак сон болот эле, бирок ушуна да шүгүр дейли достор. Мынакей эми сүйүнүч менен уже үйүбүзгө кайта берсек болот. Бирок тилекке каршы мен азыр жайынтип көңүл бурбой койдум эле, көп акча чогултуп атат элек, эми эчтек болбойт достор. Эми бул жерге чейин көргөндөргө да чоң рахмат. Эгер лайк база элек болсоң, лайкты бас. Эң башкысы подписка кыл дос. Эгер алиге чейин подписка кыла элек болсоң, аны ушул жерге чейин көрүп атсаң, ушундай доло, подписканы бас да болду. Ылды жакта подписаться деген кнопканы бас, комментарий жаз да болду. Кийинки видеого комментариңер түшкөнүн, кийинки видеого силердин комментариңер ушу көрсөтүлгөнүн кааласаңар, комментарий жазгыла. Жана достор, дагы ушу Clash жөнүндө тартсамбы, комментарийлерде жазгыла. Жактыбы же жаккан жокпу? Жана анча-мынчаларыңар
Snapchat жанагы стендап тарткылап атсаңар, жанагы Minecraft серверлерде кантип ойнош керек, ушул жөнүндө да тартсам, комментарийлерге жазгыла. Эгер силерде мага окшоп серверлерде ойногоңор келсе, жазгыла ошо комментарийлерде. Мен кантип ошол Xbox деген бул ошол эме иши кылса, кантип серверлерге киргенди мен силерге үйрөтөм да, ошо жаңы видео ошондой чыгарам. Кааласаңар да, же кийинкиде Clash чыккан кааласаңар, Clash тарт деп жазгыла. Лайк басканды унутпагыла, подписка кылганды унутпагыла. Силерге жактыбы деп ойлойм. Жакса, обязательно комментарийлерде жазгыла. Силер менен Стар кийинки видеодо көрүшөбүз достор.